Бишкек шаарында коронавирус илдетине чалдыккандар жана андан көз жумгандар көбөйүп жаткандыктан мечиттерде жапырт намаз окууга, жума намазга жана айт намазга чогулууга, орозо маалында ооз ачарга эл чогултууга, дааватка чыгууга убактылуу чектөө киргизүү сунушталды. Мындай сунушту Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборуна жиберген. Аталган борбор бул сунушту муфтиятка жиберди. Ал эми муфтияттын маалымат кызматы сунуш учурда каралып жатканын жергиликтүү маалымат каражаттарына кабарлады. Бишкек шаарынын Улан Айдинов аттуу тургуну Кактус медиа басылмасына кайрылып, эжеси алардын 1955-жылы туулган апасын өз үйүнөн кууп чыгып жатканын айткан. Анын айтымында апасы Жамалкан Эгимбаева 2013-жылы 3 бөлмөлүү үйүн сатып, Аламүдүн районундагы Каражыгач айылынан үй сатып алган. Кийин ал үйдү сатып алуу жана сатуу келишиминин негизинде кызына каттаткан. Кызы 2019-жылы Мирлан Талантуулу аттуу өз баласына белекке ыйгаруу жолу менен каттатып койгон. Бирок ал үйдө жашап жаткан иниси жана апасына бул тууралуу билдирген эмес. Жамалкан Эгимбаеваны үйдөн күч колдонуп кууп чыгып жатканы боюнча видео интернетке тарап, учурда кызуу талкууга кабылууда. 22 апрелде шоумен Кадыр Жарматов жубай каза болгону кабарланган. 23 апрелде 24 KG маалымат агенттиги шоумендин жакындарынын маалыматына таянып, ал өз өмүрүнө кол салып каза болгонун жазды. Тагыраагы 32 жаштагы аял унаа токтотуучу жайда жоолугун асынып каза болгон. Кадыр Жарматов жубайы экөө 2 уул, 2 кызды тарбиялап келишкен.